Kanıbек kaçkanda. Жүргүнчүлөрдүн Кашкардан чыкканына бүгүн 8-күн. Чоң Коргошун кени, Кичи Коргошун кени, Кызыл Белес, Бур, Кара Бел, Кара Куу, Шорбулак деген ашууларды ашып, улуу чатка келишти. Эки ат жооруп бир төөнүн таманын кичинекей таш тилгени болбосо, эт чыгымга учурашкан жок. Бул өңдүү көп ашуулардан аманашып келиши жүргүнчүлөрдүн баардыгына, айрыкча кожоюндук кылып келе жаткан Самсахунга чоң кубанч болду. Эми улуу чат менен Награ чалдынын ашуусун аманашсак, ишке жарганыбыз, деп кечээ кечинде Самсахун кубанган, бирок ошентип кечээ кубанган Самсахун азыр сакалын жашка жуугузуп ыйлап отурат. Биз Зуннахунга көп кызмат кылдык, көп шаарларга барып соодаларын бүтүрдүк, бирок бул жолу Зуннахун биздин эмгегибизди билбеди. Туура, сени же мени киркечтерге башчы кылуу керек эле. Эми карачы, Самсахунду бизге кокоңдотуп кожоюн кылып койду. Ырас, Самсахундун жол билгендигин талашпайбыз. Кеп анын жолду жакшы билгендигинде эмес, анын кулдугунда, чекерлигинде. Кул эмес башыңа кул кожоюндук кылганына жаның чыгат экен. Күйбөгөн жери күл болду дешип, Азимахун менен Орозахун Кашкардан чыккандан бери эле өздөрүнчө күңкүлдөшкөн. Бирок Зуннахундан корккондуктарынан гана бул чырды тышка чыгара алышкан эмес. Биз чаңды жутуп, жөө басып, ат айдап, төө жетелеп келе жатсак, Байбатчанын баласынан бетер Каныбекти Самсахундун учкаштырып жүргөнү кандай? Биз малай, ал кул. Эмне үчүн ага төө жетелетип же ат айдатпайт? Бул сөздү Самсахунга айтыш керек. Туура, айтыш керек, дешип, төөкеч менен аткечтердин арасынан дагы күңгүл мыңкыл сөздөр небак чыккан. Мен Каныбектин төө жетелеп же ат айдашканына каршы эмесмин, бирок мен Каныбекти качырбоо үчүн ушинетип учкаштырып кайтарып жүрөм. Эми бириң милдетиң калгыла. Мен Каныбекке ат айдатып же төө жетелетип коеюн, деди Самсахун. Самсахундун бул сөзүнө эч ким чыдабады. Андай болсо жөнү бар экен, дешип, жүргүнчүлөр Самсахундун сөзүнө макул болушкан. Орозахун менен Азимахундун нааразычылыгы жүргүнчүлөрдүн арасына тараган. Көпчүлүк бул нааразычылыктарды өздөрүнчө сындаган. Орозахун менен Азимахун сөзүн жактыргандар азчылык болуп, Самсахундун башчы болуп баратканын жактагандар көпчүлүк болгон. Бирок бул нааразычылыкты Каныбек менен Самсахун билген эмес. Кашкардан чыккандан тартып, ат төөлөрдүн түнкү жана күндүзгү кайтаруусун Самсахун кезүүлештирип койгон. Кезүүнүн биринчи тоңгон журтта Орозахун менен Азимахун баш болуп кайтарган. Бул кезүүлештирүү жөнүндө дагы Орозахун менен Азимахун ушак чыгара баштады эле. Өткөн түнү Самсахун менен Каныбек экөө тең кезүүгө чыккандыктан ал ушак кайра бас-бас болуп калган. Самсахун акем эң жакшы адам экен. Карачы, улуу кичүү жаман жакшы жок, баардыгы кезүү. Бул эң жакшы болду. Болбосо кандай эле? Бири чоңсунуп, бири сакалдуусунуп жатып алып, малды бизге кайтартып коер эле, дешип, мурунку куурап жүргөндөр Самсахунду мактап жүрүштү. Бирок бүгүн Самсахундун иши чатак. Эртең менен тура калгандан тартып Каныбек жок. Каныбектин качан кайда кеткендиги белгисиз. Каныбек өзү гана жок эмес. Ошрахундун жетелеп жүргөн чоң тору ала атты минип жок. Каныбек менен тору ала аттын жок болуп олтурушу Орозахун менен Азимахундун баштарына чырак жагып, төрт тараптарын тең кыбыла кылды. Экөө тең эртеңден бери күжүлдөп, көпчүлүктүн ортосуна чаң салып, мумундардын колтугуна суу бүркүп, Самсахунга карай бет алдырышууда. Кечээки күнү түштө жаныңа ат кошчусун алып, Төлкүбектин соода иштери менен Кашкарга кетип бараткан Атабек жолугуп, айылымындан 2 жума мурун жайлоого барганын, өзү ошол жайлоодон келатканын уккандан бери Каныбектин жылдызы жерге түшкөн. Мени Самсахун акем алып барат, энеме жолугам, атамын мүрзөсүн көрөмүн деген үмүтү терске чыгып, Кашкардан чыккандан бери алып учкан ысык көңүлү суу сепкендей муздаган. Бирок анын көз алдынан сыйкырдуу баланын элеси кеткен эмес. Атамын мүрзөсүн көрсөк дегениме Самсахун акем көнбөс. Ал көнсө да башкалары каршы чыгат, ошондуктан бир жакшы атты минип алып качыш керек. Андан аркысын көрө жатармын деген ой Каныбектин көңүлүнөн кечээ түштөн бери терең орун алган. Ушул себептен улам ал эч ким менен сүйлөшпөй,
тамақты да жартып ичпей, күндөгүдөй чечинбей кийимчен гана жаткан болчу. Ал кул өзүнчө кеткен жок. Аны Самсахун өзү качырды, дешип, Орозахун менен Азимахун жана ал экөөнү жактап жүргөндөр бир катар күпүлдөштү. Самсахунду жактап жүргөндөр унчуга алышпады, чындыкка да көздөр жетпеди. Күн улуу шашки болуп калган кезде тору качырып минип, Каныбекти издеп кеткен Самсахун да келди. Самсахундун сабыры сус, кабагы бүркүү. Барбы? Дешип чуулдашты мындагылар. Жок, деп качырын отко койду да чатырдын оозуна келип үшкүрүп, улуу чаттын өрдөшүнөн дагы карадым, жок, деди Самсахун. Самсахун, сен кургак сөз менен бизди жошутпа. Каныбекти өзүң качырып жиберип, эми артыңдан кармамыш болгонуңа биз ишене албайбыз. Балким башка жакка качырып жибердиң. Улуу чат тараптан издемиш болгондурсуң, дешип, Орозахун менен Азимахун күйлөндү. Самсахун актыгына күйүп ыйлай баштады. Каныбек чочуп ойгонуп, акырын башын көтөрдү да, жүргүнчүлөрдүн бардыгы уктап жаткандыгын көрдү. Кай бири табышсыз, кай бири коңурук тартып жатышат. Эгер курч кылыч менен баштарын ала турган болсо, эч кимиси биле турган эмес. Өркөр төбөдөн кыйшайып, жетигин жамбашта жүрсө, ай жаңы гана чыккан. Кароолго тургансып какыйып, жалгыз гана алтын казык жылдызы бир ордунда. Таң кабарын айткансып, чыгыштагы жылдыздар суюлуп, каш серпип, көз ылдамдаган селкидей жымыңдашат. Каныбек турган убакта ат кайтарып тургандар дагы таңды медер кылгансып, көздөрү илинип кетишкен. Анда-санда чыркылдаган чымчыктардын үнү болбосо, бардык нерсе табияттын таң алдындагы таттуу уйкусунун тынч кучагында. Аттардын ичиндеги семизи жана күлүгү тору ала ат экенин аткечтердин айтуунан улам Каныбек жакшы билген. Акырын туруп, Самсахундун жүгөнүн алып, уктап жаткандарды кылчактап карай, Каныбек аттарга барды. Ат кайтаргандардын уктап жаткандыгын көрүп, тору ала атты кармап жүгөндөп, чомун бекемдеп тартып туруп, ыргып минди да, эч ким көрүнбөгөндүктөн аттын мойнундагы коңгуроосун кармап алып, акырын өбөктөй бастырып узап чыкты. Коштон узап чыгып, улуу чаттын өрдөшүнө карап, тору аланын оозун кое берди. Тоо башынан кылайган күндүн нуру жер бетин алтынга боеп, экинчи бир көрккө салды. Сол тарабында түндүктөн түштүккө карап арылда багып, улуу чаттын суусу жатат. Түркүн куштар чыккан күнгө кубанып, алыстан келген туткуну Каныбекти куттуктагандай, уккулуктуу үндөрүн чыгарып, сайрашкандай болушат. Оң тараптагы белестин алдына атты байлап, ээрдей белеске жөө чыгып барды. Белестин эки тарабы тең ойго чейин мүрзө. Мүрзөлөрдүн көбү жер менен жер болуп калган. Кай бири эскирип, топурактары басылып, айланасына эрбейген чөп, бир-эки талдан куурай чыккан. Кай бир көрлөрдүн төбөлөрү түшүп, казанактардын үстү оюлуп калган. Алда кимдин аянычтуу ата-энесин, көздүн карагиндей бир боорун жашыргансып, четирээк жактарында жаңы-жаңы мүрзөлөр турат. Белестин ылдый жагы дөңүндөгү Шамырбектин күмбөзү. Ар кайсы жери бузулса да, алда кайдан белгилүү. Каныбек көпкө чейин мүрзөлөрдүн арасын карады, бирок атасы Сансыздын мүрзөсүн таба албады. Болжогон жериндеги мүрзөлөрдүн бардыгын жер менен жер болуп, каткан топуракка айланганда калган. Чоң таштын үстүнө чыгып, бала чакта ойноп жүргөн жерлерин карады. Каныбек үчүн көрүп жүргөн жерлери өзгөрүлбөгөн сыяктанды. Арылдап агып улуу чаттын суусу жатса, жеткендей ыргылдап, майда талдуу токойлор турат. Козу жайган боорлор, кой кайтарган тоолор, эчки чыга качкан аскалар кадимкисиндей. Жаздуу, күздүү журттардын бардыгын айласыз аңкыйтып жатат, бирок бардык нерсе калыбынча турса да, айлана сур тартып, аскалуу зоолор, ак мөңгүлүү тоолор кабагын салып, ак кардан селде чалынып, тумандан чапан кийгенсип турат. Бардыгы өз жайында, жалгыз гана атасы Сансыздын жаткан орду жок. Өзү кеткенде ыйлап, эрксиз канга боелуп чырылдап калган, алдейлеп ак мамасын эмизип ардактап өстүргөн энеси ажар көрүнбөйт. Беттейинен бир өскөн, көйнөк чечип көпөлөк куушкан ардактуу курбуларынын да кайда эккени белгисиз. Алдейлеген энем кайда? Эмне болду? Тирүү барбы? Деп терең ойго кетет. Күн көтөрүлгөн кезде өзү кеткендеги журтка келди. Журтту айландыра карап,
İzdiген adamdары жөнүндө эч белги таба албады. Эки таштын кычыгында жаткан эски кийиз өтүктү эчен имерип кармап турду да, атамдын мүрзөсүнөн журду калбаптыр. Энемдин жаман кийиз өтүгүнөн кайдан журду калсын деп колуна кармап турган качанкы бир кийиз өтүктү кайта имере карап көптөн кийин жерге таштады. Каныбек тору аланы минип чыны менен эле качып чыккан, бирок качуунун аягын кыскартуу керекпи же узартуу керекпи деген суроону чече албады. Атын жетелеп жолго келди, дагы айланасына көз жүгүрттү. Кана, эмне кылуу керек? Качуу керекпи же кайра кошко баруу керекпи? Эгерде качсам, анда кимдикине барып баш калкалоо керек? Жок. Түлкүбек гана эмес, анын жакындарына барууга да болбойт. Эгер энем өлүп калса, бет алган тарапта багым ачылып деп кете берем. Анда келечек күндөр кандай болмок? Атамдан бетер алды ыйлап келген Самсахундун күнү эмне болмок? Эгер мен качпай Айдарбек татканын колуна барсам, андагы көргөн күндөр кандай болмок? Деген сыяктуу суроолор биринен сала бири тизмектелип келе берди. Энеси экөөнүн качканын, алтын көкүл Раушан менен Жолойдун башынан өткөргөндөрүн, Түлкүбек, Кадырбай, Зуннахун Супахандар сыяктуулардын ырайымсыз таш боордугун эсине салып, аттын жалын кармап, сүйөнүп катты да калды. Сенин кайгыңа кайгымы кошуп, ачууңа ачуумду кошом дегенсип, тору ала ооздугун кычыратат. Түлкүбек кайда көчүп кетти? Үч таш жайлоосуна көчүп кеттиби? Энем кайда? Баягы таяктан айыгып, дагы эле Түлкүбектин колунда жүрөбү? Ошондогу кордукту кантип унутту? Күмүштүн кордугуна кантип чыдап жүрөт? Же Самсахун акем жолуккандан бери энеми да бирөөгө берип жибердиби? Кайда, кимге, эмне үчүн берди? Же өлүп калдыбы? Эгер өлсө, анын мүрзөсү кайсы? Каныбек ушинетип ойлонуу менен тору аланы жетелеп басып, кайра мүрзөлөргө барды. Алда кимдерди жашырган боз топурак мүрзөлөр эч нерсеге жооп бербеди. Бардык сырларын Каныбектен жашыргансып, мүрзөлөр кубаргандан кубарып мисиреген. Ал башын көтөрүп караганда, азыр эле качып келген тарабы көрүнүп, Самсахун эсине түштү. Ал кул, айбадак күң, бирок кандай сонун боорукер адамдар. Алар мага акыл айтышты, кайрат беришти. Кайгырганда көңүлүмдү көтөрүштү. Өз баласындай көрүшүп, колдо бар тамагын бапестеп мага сактап беришти. Алар болбосо алда качан өлүп калышым да мүмкүн эле. Алар менин өмүрүмө аралжы болушту. Анарханчы? Дегенде аны дагы бир көрүүгө ашыккандай күлүмсүрөй, көздөрүн жайнатып, бардык ынтасы менен алыска, Кашкар тарапка карады. Биз кайра кетебиз? Кетүүнүн кереги жок, дешип, жүргүнчүлөрдүн арасынан эки бөлүнгөн чатак күч алды. Эч кимиң эч жакка кетпейсиңер. Бүгүн өрүүн болобуз. Каныбекти качырсам мен качырган экенмин. Ал үчүн башым тоо түшсө дагы мен көрөрмүн. Башкаңардын буга кийлигише турган жөнүңөр жок. Кыскасын айтканда, бардык мүлк үчүн мен жооптуумун, деди Самсахун кайраттанып. Сен жооптуу болгондо, бир атты мингизип Каныбекти качырып жибересиңби? Деп Орозахун жүгүрүп барып Самсахунду муштап жиберди. Самсахун бычагын сууруп алып качырганда, карап тургандар арачылап калды. Иш чатакка айланды. Орозахун, Самсахундар эчен ирет бычагыла жүгүрүшүп, акыры араң бас болду. Орозахун менен Азимахун кайра Кашкарга кетүүгө камынды. Ал экөө Каныбекти качканына шылтоолоп, Самсахундун көңүлүн кара. Дагы мындай бара түшкөндө бардык мал мүлктү кыргыздарга уурдап берип жиберип, акырында бизди насыялуу кылып, Зуннахунга кармап берет. Каныбек соо качкан жок. Ал бүгүн түнү бүтүн кыргыздарды ээрчип келип, бардыгыбызды чаап алып кетет дешип, көпчүлүктүн көңүлүн ирите баштады. Качар Каныбек качты. Ошондой болсо да сактыкка кордук жок деген. Изибизди суутуп, илгерилеп, ашууну шыккап барып конолу деген ой көпчүлүктөн чыккандыктан Самсахун макул болду. Орозахун менен Азимахун Кашкарга карап аттанышты. Самсахун болсо Каныбекти издеп Түлкүбектикине бармак болду. Калгандары унааларга жүкчүктөй башташты. Тору ала аттын жүгүн эмне кылабыз? Деп Ошрахун көзүнүн жашын кылгыртты да айлананы карап туруп, Каныбек! Каныбек! Деп ой тоону жаңырта кыйкырып, Каныбекти утурлай жүгүрдү.
Каныбектин жоктугунан Самсахун болушуп сөз айта албай турганды бардыгы «Бале, Азамат!» дешип, энелери эркек төрөп, тушоо кыркуу тоюна жарышкандай бардыгы Каныбекке карап жүгүрүштү. Самсахун кубангандан эч сөз айта албады. «Сен чын эле качтыңбы?» «Чын эле? Акайра келүүңө эмне себеп болду?» «Самсахун акем, Айбадак апам жана...» деди да Каныбек Анарханды айтып жибере жаздап токтоду. Самсахун жаш балача кемшиңдеп ыйлап Каныбекти кучактап турду да «Чын элеби?» деди. «Чын. Өз башымды туткундуктан куткарып, сизди азапка салып кетүүдөн боло албадым. Жана Айбадак апам экөөңөрдүн кылган жакшылыгыңарга кара санагым келбеди», деди. Самсахун көпкө чейин ыйлап турду да «Ыраазымын садагаң» деп Каныбекти бооруна кысып, маңдайынан өпкүлөдү. Биринчи бөлүмдүн аягы.